Республикалык ыкчам штабтын маалыматы боюнча бир суткада 379 кишиден вирус аныкталса, дагы 3 киши каза болду. Маалымат боюнча Бишкек, Талас, Ош облустарынан бирден бейтап каза болгон. Өлкө аймагында дагы 527 адам коронавирус менен пневмониядан айыгып, сутка ичинде ооруканадан чыкты. Муну менен Кыргызстанда жалпы 68.894 адам коронавирустан сакайды. Март айынан бери 76.391 киши вируска чалдыгып, 1.306 адам каза болду. Кыргызстан менен Кытайдын чегарасындагы Торгорт автожол өткөрмө бекети жарандарга, транспорттук каражаттарга жана жүктөргө өткөрүү документин берүүнү 10 декабрда убактылуу токтотту. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынан кабарлашты. Мекеменин маалыматында бул жагдай Кытай тараптын демилгеси менен техникалык себептерге байланыштуу түзүлгөн. Өткөрүү документтерди берүү 11 декабрдан тартып кайра жанданмакчы. УКМКнын басма сөз кызматы кабарлагандай, уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүн жоюу боюнча иш-чаралар улантылып жатат. Ага ылайык жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иштеринин алкагында буга чейин соттолгон уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөлөрү аныкталды. Алар 1968 туулган жана 1983 жылы туулган 2 жаран кармалган. Кармалган 2 жаран Женга Каймана аты бар Кадырбек Досоновдун кылмыштуу тобунун өкүлдөрү. Аларга карата жазык кодекс 248-беренеси уюшкан кылмыштуу топту түзүү же ага карата катышуу менен сотко чейин көндүрүш иши ачылган. Аталган жарандар менен профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлүп, алар ачык түрдө уюшкан кылмыштуу топтун мыйзамсыз иштерине катышуудан баш тартышты жана мындан ары Кыргыз Республикасы мыйзамдарын сактоого милдеттеништи деп айтылат маалыматта.